Эртең менен саат 7 боло элек. Жумуш башталарына дагы бир топ убакыт бар. Бирок жумушчулардын баары өз ордуларында даяр турушат. Кайсы бир мезгилдерде ишмердиги өлкөнү дүңгүрөткөн алтын кени 2 жыл мурун токтотулган. Ал эми казарманын жашоочулары айылды кармап турган иш-чарадан кол жуушкан. Комбинат ишканага экинчи өмүр бере турган инвесторду издеп, жарыяланган сынакты негиздөөчүлөрүнүн бири Кытай жараны болгон Manson Group жоопкерчилиги чектелген компаниясы жеңип алган. Иштин башталышын жашоочулар 2 жыл бою күтүшкөн. Эми минтип 4 айдан бери макмалга жан кирди. Техниканын гүрүлдөгөн үнүн комбинаттын жумушчулары эле эмес, айылдын карапайым жашоочулары да сагынышкан. Комбинат бөлгөн акча Тогуз-Тороо районунун бюджетинин дээрлик 95%-ын түзөт. Жана алтын өндүрүшүнүн иши мындагы адамдардын баары үчүн маанилүү. Жеңишбек Алымбеков комбинаттагы көзөмөл ченөө приборлору боюнча жалгыз адис. 2 жылдык айласыз тыныгуу ал үчүн түбөлүккө созулгандай эле болду. Анын жогорку тактыкты талап кылган жана абдан тыкыр аткарылчу иш менен алектенгенине дээрлик 20 жылдан ашкан. Комбинаттын иши кайра жанданганы Жеңишбекте жаңы үмүттү жаратты. Өзү 5 баланын атасы, алардын экөө студенттер. 2018-жылы чоң үй бүлөсү үчүн жаңы там салууну чечкен. Бирок алтын кенинин жабылышы менен ал пландары да чийилген. Бүгүн бул үй бүлөдө баары жайында. Келечекке да ишенимдүү карап калышты. Үй баштадым эле. Анан жумуш токтоп калды. Токтоп калганына байланыштуу бул тамды негизи мурдагы жылы крышалагам. Былтыр ошо жумуш жок. Толук бите албай калдым. Анан быйыл буюрса бүтөбүз деген ой бар. Иштеп атабыз. Макмал Gold компаниясында азыр ушул тапта. Маанайлары эми айыл жергесинде ушул жумуш менен камсыз болгон жакшы да. Assalamu alaikum. Комбинаттын иши өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн өзгөчө көзөмөлү алдында. Бул жердеги жалгыз ишкананын иши бир да мүнөткө токтобошу керек. Жаралган маселелер туурасында да өкмөттүн өкүлү биринчилерден болуп кабардар болот. Любой маселе болсо бизге түзүп чыксаңыздар болот. Колдон келишинче жардам берели. Мен ойлойм, ишкананы производствону токтотконго аракет жасайлы. Бардыгын алдын ала 2-3 ай мурун бизге ушундай көйгөйлөрдү айтып турсаңыздар, биз ошого карата жүргүзөлү. Эми азыркы күндө кырдаалда ошондой болуп турат. Көрүп атасыздар, оору, коронавирус деп бүт бюджет аркага кетти. Бирок мен сиздерге айтайын, биз өткөнкү эми бизде көбүрөөк чаткал жактардагы тоо кен тармактарын жакшы ар бири менен алдын ала жолугушуп сүйлөшүп алдык эле. Алар жакшы неме кылып атышат, өздөрүнүн жумушун токтотпостон аларга өзгүлтүк учуратпай иштеп, биз өнөр жай тармагын 102% менен чыгардык. Учурда комбинатта 500-гө жакын адам эмгектенет. Бирок жакынкы келечекте өндүрүш кеңейтилип, жумушка тартылган жергиликтүү тургундардын саны кыйла көбөйөт. Комбинат жок жерден кулачын жайыш үчүн ага модернизация керек. Көрсө бул жерде дээрлик 34 жылдан бери жабдыктарды алмаштыруу жүргөн эмес. Керектүү жабдыктарды инвестор Орусиядан жана Кытайдан буйрутма кылган. Бирок пандемияга байланыштуу заманбап жабдыктар азырынча чек арада кечигүүдө. Жергиликтүү калк үчүн маанилүү делген дагы бир маселе адамдардын жашоосу үчүн абдан керек болгон бир нече долбоорду камтыган социалдык пакеттин киргизилиши. Анын ишке ашуусун казармандыктар чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Комбинат келечекке үмүт берди. Пландарыбызда сентябрга чейин этти кайра иштетүүчү цехтин курулушун аяктоо бар болчу. Бирок пандемиянын кесепетинен биз кармалып калдык. Мындан сырткары бюрократиялык тоскоолдуктар бар. Бул долбоордун мамлекеттик түзүмдөрдө макулдашуусу. Биз азыр алардан макулдук күтүп жатабыз. Курулуш үчүн жер тилкеси бөлүнгөн. Өкмөттүн өкүлү бул маселенин чечилишине да көмөк көргөзө турганын айтып убада берди. Келечекте 3000 дана ары челек даярдоого тендер жарыялоо иши турат. Ал 300дөн ашык үй бүлөнү иш менен камсыз кылмакчы. Бал долбоору инвестор казармандыктар үчүн киргизип жаткан соц пакеттин пункттарынын бири болуп саналат. Компаниянын жетекчилеринин сөзүнө караганда, эң негизгиси калк менен тил табышуу. Бирок кырдаалды өз кызыкчылыгын көздөгөн жаман ойлуулар татаалдаштырууда. Алар комбинаттын бутуна турушуна тоскоолдуктарды жарата башташкан. Канат Жолочиев, Чантай Макенов, Пирамида.